Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Куршап мал базарында малдардын алып сатып алары кандай экенин билип беребиз туугандар. Сондар айта кетчү нерсе эс эмне десе ошону гана айта алабыз. Өзүбүз ойдон чокуп айтканга биздин укугубуз жок. Базарда эмне болуп атканын гана айтабыз. Дагы айта кетчү нерсе комментарий калтырыңыздар. Өз оюңуздарды толук билдиргенди баардык адам укуктуу. Бул уйду 45 миң сомго азыр баа болуп турган жагы, аябай бутоолу узун үчтү тууган жаш уй экен. Бул азыр соода болуп турган жагы 60 миң сом берип атышат, бербей турат. Торпого ургач экен, 4-чү торпого деп айтты ээси. Туугандар, уй жакшы экен, 60 миң сом берип атышат, бирок бербей турат. Дагы баа болду, мүмкүн канча берет аны баа тарышканда чечилет. Бул уйду 35 миң сом деп ээси айтты, туугандар. Жалгыз бой экен, эч нерсеси жок, өзү. Сүтү да жок экен. Базарда аябай чоң соода болуп турат. Бул 85 миң сомго баа болуп турат. 3-чү торпого эркек экен. 85 миң берип атышат, бербей турат. Уй десизинен жакшы экен, торпогону өздөрү көрүп турасыздар. Семиз. Буга бакса буга боло турган торпого экен. Bunday чоң уйлардын сүтү дагы жакшы болот, торпогону көрүп турасыздар. 85 миңге баа болуп бербей турат. Бул мынажанда базар 34 миң сомго көтөрүптүр, өз ээси 40 миң сом деп турат. Бул деле жакшы уйдан экен. Бул уйду 3-чү торпого деп айтты, жанында турган торпого эркек 60 миң сом деп кармап турат. Уйдун 10 литрге чейин 8 литр сүтү бар. Жакшы чыкканда 10 литр чыгышы мүмкүн, ата 8 литр өзү көрүп тургандай эле. Бул уйду 75 миң сом деп ээси кармап турат. 65ке базар көтөрдү, берген жокпуз дейт. Экинчи торпого эркек. Уй жакшы экен туугандар, көрүп турганыңыздай эле. Бою деле бийик, торпого деле жакшы экен, сүтү деле жакшы бул уйдун. Жазга көк чөп багында 10 литр сүт кеңири чыгат. Бул уйду туугандар 70 миң сом деп кармап турат. 5-чи торпого экен, торпого ургачы 55 миң сом базар көтөрдү, берген жокпуз деп айтып атат. Тонар бул уйду көрүп турсаңар, торпого да өзү да аябай чоң экен. Азыр маалымат турган аракет кылабыз. Бул 70 миң сом азыр соода болуп бербей турат. Торпого эркек. Канчанчы торпого экенин биле албадык. Уй бирок тесиле чоң экен. Бул деле соода болду, торпого жок, жалгыз бой өзү эле 43,5 миң сом берип атышат базар. Соода болуп турган чагы. Уй жесиде чоң уй, балдар деле чоң болот, өзүлөр көрүп тургандай эле. 3 тууганы бунчалык чоң уйлар кем эле болот. Бул туугандар эне бала уйлар торпогону көрүп турганса бука болуп калган чоң эле. 110 миң сом деп кармап турат. Уй деле жаш. Бул эне балага базар 95 миң сом бериптир, ээси 110 миң деп кармап турат. Соодасы бүтпөй калган. Уй дагы бука да аябай кооз чырайлуу экен. Бул жердеги эки уй бир адамдык экен. Буну 80 миң сом деп кармап атат. Бунун торпого эркек. Бунусун 60 миң, бунун торпого ургачы. Экөөнүн тең уйлар жаш уйлар. Бул ак уйга 65 миң сом биздин алдыбызга берди. Азыр соода болуп атат 65 миң сомго.
Туугандар, бул үйдү 25 миң сомго азыр баалда. Эмнеге деп сурасак, тишини майдалап калган, каарып калган уй деп эки баскан деп айтып атат. Жана соода болуп аткан 70 миң берип аткан уйга 71ге сатылыптыр. Алып чыгып кетет, өзүңөр көрүп тургандай эле. Бул бир тууган кудажын, торпогу жок, жалгыз өзү эле 45 миң сом деп эс айтты. Базар 37 миңге көтөрүптүр, берген жокпуз дейди. Бул үйдү туугандар 55 миң сомго алыптыр, торпог ургачы. Бул кудажын да азыр 27 миңге баа болдат. Жана 29 миңге берген эмесмин деп эси айтып турат. Бул кудажын туугандар 44 миң сомго азыр баа болдат. Аябай семиз экен, ошончо 44 миң болду. Да, туугандар, действительно семизин көрүп турасыздар. Бул жандагысын каранды эле 45 деп атат. Бул соода болуп аткан эле жанагы. Бул жердеги 3 баш эң чоң энеси, бул биринчи торпог, экинчи торпог экен. 77 миңге азыр соода болот, бербей турат. Bunun iki torpogу тең ургачы. Bu экөөнү 80 миң сом деп айтат, экөөнү 67 миң бериптир. Берген жокпуз деп айтты, эки кунажындар. Бул эки кунажынды 45 миң сомдон 90 миң болуп кала башында. Ошо баа тиет деп айтат, бооз экен. Экөө тең бооз экен. Экөө тең бала тиет деп айтат, билип кармагандар. Туугандар, жана соода болуп талашып аткан мал акыры соодалашып бир ойго келишиптир, 80 миң сомго алды. Торпогун көрүп турасыздар кандай чоңдогону. Туугандар, бул жерде аябай чоң соода болду. 180 миңге эне бала эки уй. Бул жалгыз өзүнө 70тен жогору суралчат, бербей турат. Экөөнүн торпогу эркек, таргыл 5-чи торпогу деп айтты. Бул торпогу билбейбиз. Бул кунажынга 22,5 миң сом берип атыптыр. Азыр быйылкы сүтөмгү торпок сүттөн чыккан болушу мүмкүн. Бирок быйыл ушул жылкы 22. Бул торпокто 19,700ге азыр баа болду. Биздин алдыбызда колдордо эле карап туруп баа болуп атат дагы эле 19,700. Бул эки буканы 43 миң сомдон деп кармап турат. Экөөнү 38,5-дан түргөлүп калыптыр. Бериптир, бербедим деп айтты. Бул бука азыр соода болуп турган чагы 40 миң сомдон 2 миң сом коюп берип 38 миң сомго сурап алышат, бербей турат. Бул буканы азыр 46 миң сомго сурап алышат. Баа болду. 47 берсең алып кет деп эс айтты. Бул эки буканы 95 миң сом деп эс кармап турат. 87 миң базар көтөрүптүр, бербедим деп айтты. Букалар аябай жакшы эле бука, семиз. Булар багылган эмес, кородогу эле букалар. Бул эки буканы 110 миң сомго келди, берген жокмун деп айтты эси. Булар эле жакшы экен, семиз жайлоодон түшкөн букалар, багылган эмес, жемделген эмес. Бул эркек торпокту 27,5 миңге деп алып чыгып кетип атышат. Бул жаатан бери туугандар 60 миңден чыгып кетип атышкан. 66 миң болуп калды, уже бербей турат.
66 миңге аябай жакшы баа болгон. Бирок эми ээси өзү билет, бербейби. Бунун аркысы кызыл байке кармап турган уйду 70 миң деп атат. 55 миңге соода болуп бербей турат. Ушинтип тургандар, биз мал базарды аяктадык. Сак саламатта калыңыздар. Эфир алып кайра көрүшкөнчө. Спортқа қойылған ақшалар чоң ұтыштар тез арада төлемдер ишенимді букмекер